Биз эко сертификатты мурунку жылдын даже аягы болуп калат. Ошо акырлары алганбыз. Кийин бизде солнечный коллекторлор коюнган болчу. Ошо крышада солнечный коллекторлор бар, сууну жылытуу боюнчачы. Ошо Перето деген тоже неме боюнча. Ошондой нерселер, андан сырткары сууну үнөмдөө, кагазды 2 жолу иштетүү, например, жанагы как черновик катары дегендейчи, андан сырткары макулатурага берүү. Биз бул жерде кагаз ыргытылбайт, картондор ошолордун баарын топтоп макулатурага беребиз. Андан сырткары пластик, стекло, батарея ошондойлорду дагы топтойбуз да, ыргытпай, чтобы немеге бериш үчүн, переработкага. Азыр эми көп эле бардык эмес, бирок көп эле ошо өткөнгө аракет кылып жатышат деп ойлойм. Биринчи эле эми чоң кадамдан баштабай, хотя бы ошо өзүбүздөн баштап бир аз мусорду переработка кылып, ошол кагазды ыргытпай топтоп макулатурага тапшырып, андан сырткары пластиктерди, ошо бутылка, өзүбүз эле ичкен суунун баклажкаларын ошолорду топтоп ыргытып, ошондойдон баштасак, андан кийин уже чоң, андан ошо полностью биздин оборудование, ал нерселерди дагы эко жаатына өткөзсөк, бизге баарына жакшы болот деп ойлойм да. Биздеги мына кыргызстандыктарга көп деле ал бир маани бербеши мүмкүн, бирок сырттан келген коноктор сурап, ошол нерсе боюнча карап биз менен иштешет.